Жок, сизге суроо берип атам да. Эмне үчүн кыргыз элини, кыргыз мамлекетин залогко коюп карызды алып атышат дагы, аны өздөрү урдап, министрлер, өкмөт, кебирки сулуу чымчык депутаттар, сулуу чымчык комбиндин өкүлдөрү, этичнилер урдайт дагы. Биздин эл эмне үчүн төлөш керек аны? Ал нерсени баары биринчи доказать этиш керек. Доказать этилип, мына коррупциядагы эң чоң тармак деп ушул Генпрокуратура өткөн отчетунда бербедиби? Минтранс, Минздрав эң чоң коррупциялык тармак деп. Эмне үчүн Минтранс фонд түзбөй туруп иштей албай атат? Эшекте калып атабы? Минтранс эмне үчүн фонд түзөй эле тунош керек? Мен мына Рыскелди Чынбековичтин мурунку выступленияларында мындай башкача ой делем. Азыркы жол боюнча выступлениясынан кийин сыйлап калдым. Бул фонд, бул деген коррупциялык схема бул. Мына сиз баяндамаңызда айттыңыз да, 7 жылдан бери транспорт комитетте иштейм деп. Ушу 7 жылдан бери мамлекеттеги курулуп аткан жолдо коррупцияны эмне үчүн карабай атасыздар? Коррупция менен көрүшө турган өзүнүн органы бар. Орган болсо депутат. Мен да ушул нерсени депутат ички жолдордун тазалап талкаланып аткандарын көзүм көргөн үчүн жолго берели деген негизги концепция. Ал депутат аткаруучу орган эмес. Аткаруучу орган сиз жолдукуну жолго бер десеңиз, Сосновкадагы түшүп аткан акча эми силер Баймановдор самолет учуусуңар да аерден өтпөйсүңөр. Сосновкадагы түшүп аткан акча жолго берилип атабы азыр мына? Жолдуку жолго деп атасыз. Эми ошону канчалык деңгээлде болуп аткан атайын органдар бар, ошону тежиштире турган. Депутат бар, депутат мыйзамдын үстүнөн көзөмөлдөсө болот. Депутат ошол отчетту кабыл алабыз бар. Баягы коррупционный мыйзамды эле кабыл ала бербей караса да болот. Мына Сосновкада миңдеген машиналар өтүп атат. Бүгүн туннелдин абалын карагылачы. Сосновканы туннелдин ичине иштетип койсо болобу? Элементарный нерсе. Мына министр айым сиз эми аял кишини Кыргызда тур дебейт. Мына орун басары, министрдин орун басары. Сиз кичпейликке туруп коюңчу. Мына урматтуу айдоочулар. Мына камерадан көрүп алгыла, мына зам министр. Бүгүнкү күндө туннелдеги ямаларга түшүп атканда мына ушул кишинин дагы бүгүнкү күндөгү иш орду бар. Мына айдоочулардын убалы. Отура бериңиз, рахмат. Төө ашуудагы, мына мен кече 6-чы күнү барып келдим. Сиз акыркы жолу качан өттүңүз төө ашуудан? Өткөн жумада барып келген. Сизди дайым сурайм, дайым өткөн жумада барып келесиз. Төө ашуу кандай экен? Төө ашуунун аркы жак южный жагы азыр 8,5 километрин капремонттон өткөн атабыз. Ямышный ремонт азыр убакта бүтөйүн деп калды. Маалымат бербең. Төө ашуунун аркы жагы Афганистанга бомба түшүп кеткендей деп айтсаңыз болот, туурабы? Ямышный ремонт бүтүп калдык. Бир чукурдан качсаң, экинчи чукурга түшөсүң. Бул элдин убалы урат. Элдин кусуру урат. Минтранс, көзүңөрдү ачкыла. Дагы фонд түзүп туруп элди тонойм деп атасыңар. Силер биринчи өзүңөрдүн бюджетиңердеги, өзүңөргө келген коррупциялык иштерди токтоткула. Мына биздин элибиздин урматтуу Тынчтыкбек Кадырбекович, муну протоколго киргизесизби же көңүлгө аласызбы? Элибиздин эң негизги үйлөнө турган, эң негизги учуубузду улай турган бөлүгү ушул төө ашууда кырылып атат. Төө ашууда бир эки адам өлсө статистика дейт эле, трагедия дейт эле. Азыр статистика кылып калдыңар. Төө ашуудагы айдоочулар ямадан качып барып туруп, жол кырсыгына кабылып, элибиздин улутубуздун учу кырылып атат. Силердин шалакылыгыңардан, уурулуңардан. Мыйзам боюнча. Урматтуу мыйзам демилгелегендер. Ушул мыйзамды, фондду 2 жылдан кийин күчүнө кирет экен. Бүгүн эмнеге шашып атасыңар? Бирок кууп келет атабыз деп. 22-чи жыл күчүнө кириш керек эле. Өкмөттүн корутундусу экспертизалардын бир аз кечиккендигине байланыштуу бюджет кодексине ылайык май-июнь айларына чейин кабыл алынган мыйзамдар жаңы жылдан кийинки жылга деген бюджет кодексиндеги берене бар экен, ошого байланыштуу. Эгер ал беренени өкмөт даяр болуп иштетебиз десе, бул өкмөттүн өз эрки. Фондду түзбөй туруп иштесе болбойбу?
фондду түзбөй турса азыр буларга 600 миллион сом бөлүнүп атат. Жылда 2 миллиард сом бөлүнчү эле. Сизде гарантия барбы? Сизде гарантия барбы ушу фондду түзсөк? Фондду түзсөк, мен ойлойм, жолдукун жолго беребиз. Мен айтып атам го. Жолдукун азыр бербей атасыз го. 10 миллиард сомго чейин жолго тиешелүү жыйындар алынат бүгүнкү күндө. Бул философия. Ошону жолго, фондго олтуруп берип койсок, мисалы азыркы депутаттар, урматтуу транспорт комитетинин депутаттары, 1 километр асфальт алдыңыздарбы? Алган жоксуңар. Эмне дегенде бардык жыйымдарды башка жактарга алып кетип атат. Башка тармакка кетип атат. Мисалы ковидке деп өзүнчө акча келип атат, бирок кайра эле кыскартуу деп туруп, жолду эч ким карабай койду. Жолду коргой турган сиздерсиздер, сиздердин комитет. Ошон үчүн негизги комитет болуп атат. Берки фискальный комитет, бюджетный комитеттер колдоп берди. Жооп берсеңиз, Ош Карабалта жолунда канча миллиардты жеп алышты, билесизби? Аны тиешелүү органдардан сураңыз, мен билбейм. Бишкек Ысык-Көл жолунда канча жеп алышты? Мен аны билбейм. Түндүк түштүк альтернативдик жолунда канча миллиард жок болот? Аны элдин оозундагы сөз. Элдин оозунда эмес. Сиз билсеңиз айтыңыз. Мен ал нерсени качан жыйынтык чыккандан кийин айтсам. Бул мыйзам фонд түзүү деген чында бул коррупциялык схеманы ачуу. Мейли, урматтуу депутат Карабекович, боюнча метеле бу жерден туура эми жанагы көтөрүп аткан бу көйгөйлүү маселелерди баарысын көтөрүп атабыз. Эмне боюнча? Мен мыйзам боюнча айтып атпайм. Жок, бу жерден сурап атпайсыздар. Бул акча каяка кетти, эл акча кетти, булар жооп бере албайт дагычы. Эми булар жооп бере албаса, ошолорду көзөмөлдөй жүрүп дагы бир кошумча ашыкча бир коррупциялык схема түзүп алып келип элге берип атпайбы буларчы? Токтотпойбу эми ушунча жылдан бери коррупцияга малынгандарын дагы улантып атышпайбы? Сиз урматтуу төрага, биз өзүнүн убактыбыздын убагында суроо берип атабыз да. Менин сунушум Минтранс. Силер бюджеттеги бөлүнгөн каражаттарды таза иштетиңиздер. Минтранс элдин убалына калбаңыздар. Элдин ырыскысыны ар жакка чачпаңыздар. Мына өткөндө мен суроо бердим зам министр транспортко. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга келип иштеп аткан фирмаларды көзөмөлдөй аласыңарбы деп. Мына север юг жолунда эртерээк бүтсө зыңгырдап, ошо төбө ашууда эл кырылбайт эле. Ушинтип отурсаңар, шылкыйып, 3 айдан кийин кыш келет, төбө ашууда суткалап элди кармайсыңар. Суткалап ошол жерде чукурдан качып пробкада турат. Азыр биз төбө ашу Сосновкадагы түшүп аткан киришелерди карашыбыз керек фонддон мурун. Минтранстын өзүнүн мыйзамдары бар, фондко чейин иштей турган. Ошол сунушум бул мыйзамды четке кагыш керек. Элибиз азыр кымбатчылыктан мына сабиз ала албай отурат. Кымбатчылыктан элибиз кыйналып бүттү, ачкачылыкта отурат, дагы элдин айдоочулардын чөнтөгүн тоной турган мыйзам алып келипсиңер.